Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу калайык калкым, ардактуу ата журт. Сиздерге түз эфирден бүгүнкү кайрылуумдун себеби Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Центера менен болгон талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге жаңы эле кол коюлду. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Ошентип, Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам, аша чапкандык болбостур. Анткени элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек. Мен жалпыңарды, бүткүл элибизди бул жетишкендигибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эмесе, мен сиздерге макулдашуунун негизги жоболору жөнүндө айтып берейин. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Мындан тышкары, Центера бизге өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөт. Дагы бир жетишкендик. Центера кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Буга да жетиштик. Биз Кумтөр кенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Центера 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартты. Центера АКШда, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Ал эми Кыргыз алтын ачык акционердик коому Центерадагы 26% үлүшүн өзүнө өткөрүп алат. Ошол эле учурда Центера аталган акциялар пакетине укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу Канаданын мыйзамдарына ылайык бардык салык төлөмдөрүн өз эсебинен жабат. Биз кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз. Ушундай шарттарды макулдашууга жетишүү оңой олтоң болгон жок. Анын ар бир пункту боюнча чечим кабыл алуу 1 жылга жакын убактыбызды алды.